Facebook платформасынын мазмунун көзөмөлдөөчү кеңеш социалдык тармактагы билдирүүлөрдү өчүрүү үчүн колдонуучулар эми арыз менен кайрыла алаарын маалымдады. Муну менен кеңештин айрым укуктары кеңейтилди. Мурда Facebooktун модераторлору билдирүүлөрдү өчүргөндөн кийин аны кайра калыбына келтирүүгө гана уруксаат берип келген. Кошмо Штаттардагы Карнеги Меллон университети сууда сүзө алчу жаңы робот жыланын көрсөттү. Ал суу алдындагы тоскоолдуктардан өтө алыш үчүн трибуналар жана кыймылдаткычтарды колдонот. Роботту ойлоп тапкандардын айтымында аны аскердик кемелер жана деңиз астындагы түтүктөрдү изилдөөдө колдонсо болот. Айрым роботтор болсо армияда колдонулууда. Франция армиясынын жоокерлери роботтор менен машыгууда. Анын ичинде тобокелдүү жерде жана тепкичтердеги тоскоолдуктардан өтүү үчүн Spot аттуу Boston Dynamics'тин ит роботу менен машыгууларды өткөрүүдө. Берүүбүздүн аягында француз астронавты эл аралык космос станциясында туруп, жер жүзүн велосипед менен кыдырып чыгуу үчүн визуалдык реалдуулук каражатын колдонот. Томас Песке орбитада туруп ушул айдын аягында өз сапарын баштайт жана шаарлардын виртуалдык көрүнүшүн, анын ичинде Париж жана Санкт-Петербург шаарларында көрө алат.